3 адамдын сууга каналга чөгүп кетти деген маалымат түшкөн. Чөгүп кеткенин көргөн адамдардын көрсөтмөсү боюнча жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү боюнча азыр жеринде суучулардын иши жүрүп жатат. 3 адамдын бир адамдын сөөгү азыр табылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Калган 2 жарандын сөөгүн азыр издөө иштери жүрүп жатат. Кимдин дрону болсо достор келгиле, Чүй АВСОга тазалык кызматкеринин 3 кызматкери сууга чөгүп кетти деген маалымат чыкты. Бирөөсүнүн азыр денеси табылган экен, экөөсүн издеп жатышат. 2025-жылдын 30-декабрында Бишкек шаар боюнча куткаруу кызматына саат 9-дан 5 мүнөт өткөндө чакыруу түшкөн. 3 адамдын сууга каналга чөгүп кетти деген маалымат түшкөн. Жеринде 9-дан 25 мүнөт өткөндө куткаруу кызматынан 6 куткаруучу келип, азыр иш алып барууда. Көргөн адамдарды сууга түшкөн, чөгүп кеткенин көргөн адамдардын көрсөтмөсү боюнча жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү боюнча азыр жеринде суучулардын иши жүрүп жатат. Бир суучул куткаруучу сууну түбүнөн издеп атат, калган куткаруучулар суу жээктеп карап иш алып барууда. 3 адамдын бир адамдын сөөгү азыр табылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Калган 2 жарандын сөөгүн азыр издөө иштери жүрүп жатат. Кимдин дрону болсо достор келгиле, Чүй АВСОга тазалык кызматкеринин 3 кызматкери сууга чөгүп кетти деген маалымат чыкты. Бирөөсүнүн азыр денеси табылган экен, экөөсүн издеп жатышат. Кече күнү жумуштан чыгып, мастеринен подарка алышып, анан үйүнө жөнөшкөн экен. Жолдо баратып, ошо бирөөсү сууга түшүп кеткен экен. Экөө аны куткарабыз деп, ал экөө дагы ошо сууга түшүп кетти делүүдө. Азыркы учурда дрон керек достор. Кимде дрон болсо, Чүй АВСОга ала менен бирге келип, издөө иштерине жардам бериңиздер.